Бишкектин пробкасында туруп ойлонуп атам да. Şu пробканы кантип жок кылса болот депчи. Баягыдай эки аташ жолдорду салып, жолду кеңейткенде деле şu пробканын кетип каларына мындай көзүм жетпейт да. Россияларда кандай деген жолдор бар, эмкаттар бар, баягыдай чоң-чоң эки аташ жолдор бар. Анда деле Россия деле тыгымды кетире албай атпайбы, мисалы да. А мен жөн оюм айтып көрөйүн дейм, сөгүп жатып калбаңыздар мейли, жөн эле оюм да, мен оюм. Мага ошол нерсе жакмак экен да, мен ошол нерсе менен жүргөнгө даяр эле. Мисалы кандай дебестерби? Шаар ичинде, Бишкек шаарында бир белгилүү эле гана машиналарга бесплатный болсо да, мисалы грузо такси, автобус, мотоцикл окшогончу. Калган баардык жеңил машинаны платный кылып койсо, мисалы бир машинага бир күнгө 500 сом. Видеокамера фиксировать этет дагы сизге 500 сом келет. Шашып аткандар, экстренный случайларда чыккандар, акчасы көптөр, ошо платный менен жүрө берет эле. А бизге окшогон карапайым эл, мисалы мен машинаны токтотуп туруп такси менен кеткенге даяр элем да. Эгер таксинин баасында контролдоп койсо, бир аз ылдыйлатып, мисалы 300 сом менен бара турган жерге 200 сом менен бара тургандагыдай кылып, таксилердин баасын көзөмөлдөп койсо, таксилер деле азыр пробкада турган үчүн баасын көтөрүп жиберип атат да. Эгер бааны ылдыйлатып чекти, пробка жок боло турган болсо, мындай бат-баттан көп адам тейлеп коймокта, кайра эле таксилер деле көп акча тапмак экен деп атам да. Эми караңыздар, бир күндө бир 4-5 жумушуңузду бүтүрө турган болсоңуз, нары бери барып келип атып, бир орточо чек 250 сом, бир 1000 сом тегерегинде акчаны таксиге коротконго даяр элем да. Өзүм деле машина менен чыксам азыр ошо 4-5 жумуш бүтүргөнгө 1000 сом кетет экен да. Пробкаларда турасың, 10 литр бензин жөн айдайсың да. Канча деген пробкада турасың, убактың баардык пробкага кетип атат да. Анан ошону ойлоп атам да, ушундай кылып койсо кандай болот депчи. Оюңуздар жазып көрсөңүздөр, ушу пробканы кандай кылып жоюш керек, мисалы. Бул эми жылдан жылга күчөйө берет. Убактыбыздын баары эле, өмүрүбүздүн баары эле пробкага кетип калбайбы деп ойлоп атам да.